Урматтуу мекендештер, ушул учурда Кыргызстанда президенттин катышуусунда өткөн 4-чү курултай жыйынтыкталды. Ага чет өлкөдө жүргөн мигранттардын атынан 30 делегат катышты. Анын ичинен 12си Россиядан барган. Өзүңүздөр билгендей, бул курултайга президент өзү да катышат жана анда айтылган ар бир маселенин аткарылышы президенттин көзөмөлүндө болот. Андыктан бул күнү айтылган ар бир маселе эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы абдан маанилүү. Жалпысынан 700дөн ашуун делегат катышкан мындай чоң иш-чарада мигранттардын көйгөйү толук айтылдыбы? Кандай маселелер көтөрүлдү? Мына ушул темага токтололу. Биз менен бирге болуңуздар. Биринчиден, сиздер жана биз тааныган Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков дагы Россиядан делегат болуп катышты жана мигранттарга байланыштуу бир топ актуалдуу сунуштарды айтты. Алардын ичинен маанилүү деп белгилеген бир экөөнө токтолоюн. Маалыматтык борборду ачуу демилгеси. Бул канчалык маанилүү? Ушул учурда бардык дүйнө жүзү боюнча мигранттардын үйүнө кайтуу процесси активдүү жүрүп жатат жана буга чейин президент Садыр Жапаров дагы мигранттарды өлкөгө кайтып келгиле, өлкө үчүн иштей турган мезгил келди деп бир нече жолу чакырык таштаган. Кубанычбек Осмонбеков дал ошол мекенине кайтып барган мигранттарга маалыматтык борбор уюштуруп, кайсыл аймакта, кайсыл жерде мигранттарга ыңгайлуу кандай жумуштар бар, ошол маалымат борбордон өлкөсүнө кайтып барган мигрант маалымат алып, иш менен жайгашуусуна жакшы бир колдоо көрсөтсө жакшы болмок деген сунушун билдирди. Экинчиден, буга чейин Баткен облусунда, дал ошол Баткен облусун өнүктүрүү максатында 1-1 деген инвестициялык долбоор иштеп жаткан. Тагыраагы 50% акчаң бар болсо, мамлекет дагы 50% ошончо каражат кошуп берип, бизнес уюштурушуңа же болбосо кайсы бир бизнести алып кетишиңе жакшы бир колдоо көрсөтүп жаткан. Мына ошол 1-1 долбоорун өлкө боюнча жайылтса, чет өлкөдөн анча-мынча акча менен барган мигранттардын барары менен бизнес уюштуруп, кайсы бир иштерди өнүктүрүп кетишине чоң мүмкүнчүлүк болмок деген сунушун билдирди. Ал эми 3-чү маселе, ар бир мигранттын жүрөгүндөгү эң актуалдуу, эң аялуу тема бул үй алуу. Мамлекеттик ипотека компаниясы буга чейин мигранттарга 50-50 деген долбоор сунуштап жаткан. Эгер мигрант үйдүн жалпы суммасынын 50%-ын бере турган болсо, кезексиз жаңы курулуп жаткан үйдөн квартира ала алат деген проект болчу. Бирок көпчүлүк мигранттар Бишкек жана Ош шаарынан алууну каалагандыктан, ал жердеги курулуп жаткан үйлөрдү алуу же болбосо үйлөрдүн курулуусу бир аз кечендеп, айтор 50%-ын төлөгөн ченде деле кезек күтүп калган жагдайлар буга чейин бар болчу. Кубанычбек Осмонбеков дал ошол 50%-ды 10-20%-га чейин түшүрсөк, айрыкча чет өлкөдөн кайтып келген мигранттарга абдан чоң колдоо болмок деп президентке өз сунушун киргизди. Ал эми президент бул сунушка дароо жооп берди десек да болот. Үй проблемасын биз мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырма бергенмин, иш башкармалыкка мыйзам киргизип атат жогорку кеңешке, мигранттарга өзүнчө кезек менен деп, баягы тезирээк, баягы жалпы кезек эмес, тезирээк алыш үчүн анан кийин ошо мигранттарга анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошондой өзүнчө кылып беребиз. Азыр мына 70 миңден ашык үйлөр салынып атат жалпы республика боюнча. Ошон үчүн азыртадан эле кезекке тура берсеңер деле болот, бирок баары эле Бишкек, Ош, Жалал-Абадка туруп албагыла да. Ар ким мындай кичи шаарларда да салынып атат, башка борборлордо да. Чет өлкөдөн барган дагы бир талапкер мигранттардын шайлоо укугу жакшы жолго коюлган менен шайлануу укугу тебеленип калды деген пикирин дагы ачыктады. Тагыраагы чет өлкөдө жүргөн жарандар дагы жогорку кеңешке депутат болууга мүмкүнчүлүк берилиши керек деген сунушун президентке же болбосо курултайда ачык билдирди. Буга президент дагы өзүнүн ою түз экендигин, кийинки жылдардан депутаттарга сунуш киргизип, карап көрүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтты. Мындан сырткары Италиядан барган дагы бир мигрант эжекебиз президенттен мигранттар үчүн инвестициялык фонд ачып берүүнү суранды. Бул эмне үчүн керек? Көпчүлүк мигранттардын иштеп тапкан акчасы ата-энесине салынат же болбосо кадимки эле көр тиричиликке жумшалып, жыйынтыгында эч кандай деле бир натыйжа көрсөтө албай калып жатат. Мындан улам
мигранттын иштеп тапкан акчасы тояштарга ороп кетпеши үчүн мамлекеттик деңгээлде инвестициялык фонд ачылса, мигрант иштеген акчасын дал ошол фондко сала берип жыйынтыгында өлкөгө барган кезде мамлекет ага чоң суммадагы акчаны бөлүп берсе, бул балким үй алууга же кандайдыр бир бизнес баштоого сонун жардам болмок деген сунушун айтты. Бул сунушка сиздин оюңуз кандай? Мындан сырткары Чехия жана Словакия сыяктуу өлкөлөргө элчиликти ачуу, Кореяга эмгек жана социалдык коргоо, миграция министрлигинин өкүлчүлүгүн ачуу деген сыяктуу маселелер да каралды. Бул көтөрүлгөн темаларга сиздин оюңуз кандай жана эгер сиз делегат болуп барсаңыз кайсыл теманы көтөрмөксүз? Комментарийге жаза кетиңиз. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14